Нервти сактоонун 6 жолу. Өзүңүздүн маанайыңызды көзөмөлгө алыңыз. Мыкты маанай эң маанилүү нерсе. Аны мүмкүн болушунча узакка сактаганга аракет кылыңыз. Бир нерсеге ачууңуз келген учурда өзүңүздү кармаңыз, ашыкча сүйлөбөңүз, оңго чейин санаңыз. Эч ким менен урушпаңыз. Эч кимге тийишпеңиз. Сизге башкалардын тийишүүсүнө да жол бербеңиз. Мындайды жакшы көргөндөрдүн айланып өтүңүз. Сиздин жиниңизге тийгендердин сөзүнө жооп кайтарбай эле койгонго аракет кылыңыз. Ага таарынуу болгону нервиңизди болбогон нерсеге коротуу. Баарын ичиңизге катпаңыз. Таарынычтарды ичиңизге катпаңыз. Сизди тынчсыздандырып жаткан нерсенин баарын өз учурунда тиешелүү адамга айтып чечишип алыңыздар. Убагында айтылбай калган сөз кийин сөзсүз түрдө карама каршылыктарга жеткирет. Ушул нерсеге жол бербеңиз. Көбүрөөк жылмайыңыз. Күлкү бул маанайды чагылдыруучу гана нерсе эмес, көнүгүү да болуп эсептелинет. Анткени ал кан айланууну, тамак сиңирүүнү жакшыртат. Айлана чөйрөңүздөгү адамдар сиздин жашооңузда чоң роль ойнойт. Андыктан түнт мүнөзү оор адамдардан алыс болуп, жашоону сүйгөн, шайыр, ачык көңүл адамдар менен дос болуңуз. Дайыма иш менен алек болуңуз. Жумушу бар адам бактылуу адам. Анын бирөө менен урушканга, ушакташканга, кайгырууга убактысы болбойт. Иш менен алек болгон адамдын жашоосу кызыктуу, жаркын окуяларга толтура болот. Ашыкча сарсанага батпаңыз. Сарсана болуу көп адамдарда адатка айланган, бирок бул жаман адат. Андан арылуу зарыл. Кыжаалат болгонуңуз эч нерсеге жардам бербейт. Болгону ал сиздин күчүңүздү алат. Кандайдыр бир аракет жасоо керек болгондо күчүңүз жок калат. Кайгы көп оорулардын булагы. Демек, нервти сактоо зарыл. Организмдеги жаман холестеринди азайткан кошулмалар айтылды. Адистер жаман холестериндин деңгээлин азайта турчу тамак-аш кошулмаларын атап бергенин РИА Новости жазды. Эксперттердин пикиринде, магнийди күн сайын ичүү организмдеги жаман холестериндин деңгээлин гана төмөндөтпөстөн, жакшы холестеринди да жогорулатат. Бул минерал кан басымы менен кандагы кантты жөнгө салуу да керек. Ошондой эле көк чайдын экстракты жүрөк оорусу тобокелдерин азайтууга жардам берет. Анда антиоксидантка, бактерияга, вируска жана ракка каршы касиетке ээ полифенолдор бар экени белгиленет. Мындан тышкары кандагы холестеринди азайтууга зыгырдын уругу жана майы, артишок жана клетчатка жардам берет. Холестерин адамдын организминдеги зат алмашуу процесстерине керектүү липиддик зат. Ал клеткалардын чел кабыгын пайда кылат. Холестерин жогорулап кеткенде кан тамырлар бүтөлүп, анын кесепетинен кан уюп, өлүмгө чейин алып барышы мүмкүн. Жаман холестериндин деңгээлин жогорулатуучу факторлордун катарына тамеки тартуу, ашыкча салмак, аз кыймылдоо жана туура эмес тамактануу кирет. Жаман холестеринди азайтам дегендер спорт менен алектенип, тамеки ичимдиктерден баш тартып, малдын майын азыраак колдонуп, клетчаткага, минералга жана микроэлементтерге бай тамактарды көп жеши керек. Холестеринди дарынын жардамы жок эле кантип азайтса болот? Адистин кеңеши. Түрк дарыгери Эндер Сарач дары-дармектин жардамы жок эле кандагы начар холестеринди азайтуунун жолдорун айтып берди. Адистин кеңеши РИА Новостиге жарыяланды. Сарачтын айтымында, пандемия учурунда адамдар аз кыймылдап, начар тамактанып, натыйжада канда холестерин көбөйүп кеткен. Кандагы начар холестериндин деңгээлин азайтуу үчүн ичимдик менен чылымдан баш тарткан оң. Ошондой эле дене тарбия көнүгүүлөрүн жасап, көп кыймылдаган жакшы. Мындан сырткары, авокадо, жүзүмдүн данектери, чай, жаңгактын түрү жана балык холестеринди дары-дармектин жардамы жок эле азайтууга жардам берет, деди адис. Дарыгер тамак рационуна соя буурчактарын жана цитрус азыктарын кошуу да пайдалуу экендигин кошумчалады. Адамды тез картайткан 10 азык. Адамды тез карыта турган азыктарды Известия басылмасы жазып чыкты. Макаланын авторлорунун айтымында, рафинатталган кантты ашыкча колдонуу организмдеги белок менен липидтердин жабыркашына алып келет. Анын натыйжасында теринин коллагени бузулуп, бырыш көп түшө баштайт. Фастфуд, куурулган майлуу тамак, маргарин майы жана консервалардын курамында жүрөк ооруларын эле чакырып тим болбостон, кан тамырларды кысып, кан айланууну жайлата турган зыяндуу азыктар бар. Ал эми тузду көп колдонуу денедеги сууну чыгарбай кармап калып, андан улам адам суу иче берип шишип кетет. Кургаган тери бат карый баштаганы белгилүү. Кофе жана колбаса, сосиска өңдүү азыктар организмге суунун жетишпестигине алып келет. Муну менен катар алар коллагенди пайда кылуучу С витаминин азайтат. Ачуу тамакта кан айлануу системасына таасир этет. Ал кан тамырларды кеңейтип жибергендиктен тери жаш курагына жараша бат өзгөрүп баштайт. Ошондой эле дайыма ар кандай татымдарды колдонуу адамды аллергия кылып, ичти көптүрүп же теринин кызарышын шарттайт.
Дарыгер боорго пайдалуу делген азыктарды айтып берди. Дарыгер терапевт Марина Мальгина боордун ишин жакшыртуу үчүн кайсы азыктарды көбүрөөк жеш керектигин айтып берди. Дарыгердин айтымында биринчи кезекте рационго майлуу эмес, судак, минтай сыяктуу ак балыктарды кошуу керек. Мындан сырткары кара буудайдын нанын алып, кайра иштетилген эт менен тоок этин колдонгон дурус. Жашылча кошулган кайнатылган шорпо да көп ичүү сунушталды. Ошондой эле өсүмдүк майы, колдон келсе оливка майын колдонгону дурус. Куурулган жумуртка, жашылчалардын өзү же сууга бууга бышырылгандары да боордун иштөөсүн жакшырта турганы кошумчаланды. Бал, бирок балды ачкарын жегенге болбойт. Зефир, кыям да боорго миңдин бири болуп саналат. Сүт азыктарынан кадимки сүт майлуу эмес, быштак, айран кошулмасы жок йогурт да боорго пайда алып келе турган азыктардын катарын толуктайт. Кара, көк чай жана ит мурундун кайнатмасы да боорду тазалап, жакшы иштете тургандыгы маалым болду. Рак менен оорубаш үчүн кайсы азык тамактардан баш тартуу керек? Иликтөө. Рак илдетин алдын алып, анын өрчүп кетүү тобокелчилигин азайтуу үчүн кандай тамактануу зарыл жана кайсы азыктардан баш тартыш керек? Бул боюнча РИА Новостиге бир топ окумуштуулардын илимий изилдөөлөрү жарыяланды. АКШдагы Тафты окуу жайынын илимпоздору рак кайсы азыктан өөрчүй турганын жана туура эмес тамактануу кайсы органда залалдуу шишикти пайда кылаарын билүү үчүн иликтөө жүргүзүшкөн. Алар 2015-жылы жогорудагы илдетке кабылган 20 жаштан жогору курактагы 80 000 америкалык жарандардын маалыматын анализдеп чыгышкан. Жыйынтыгында туура эмес тамактануу көп учурда ичеги менен көтөн чучук рагын алып келиши ыктымал экени маалым болгон. Кайра иштетилген эт, кум шекерди көп колдонуп, жашылча жемишти азыраак жегени туура эмес тамактануу болуп саналат. Тафты университетинин окумуштуулары кум шекер рактын бир нече түрүн дароо өөрчүтүп жиберүүсү мүмкүн деген тыянакка келишкен. Таттуу, газдалган суусундукту көп ичкен аялдар жатын, эмчек жана бөйрөк рагына көп чалдыгышат. Кум шекерди көп колдонуу көтөн чучук, эмчек жана табарсык рагын чакыра турганы да маалым болду. Илимпоздор кум шекер менен таттуу суусундуктан баш тартып, анын ордуна жер жемиш же бал жеген оң экенин айтышкан. Ракты алдын алуу үчүн биринчи кезекте табигый таза азыктар менен тамактануу зарыл. Дандуу акшактын түрлөрү да бул ооруну алдын алып, анын өөрчүп кетүү тобокелчилигин азайтат. Айрыкча боор рагына миңдин бири деп жазылат маалыматта. Омега-3 да рактан коргой турчу азыктардын алдыңкы сабында турары айтылды. Бул витаминдин деңиз азыктарында, грек жаңгагында жана кара икрада көп болоору кошумчаланды. Өтө пайдалуу азыктар кайсылар? Көпчүлүк тамак аштын ордун баса турган алда канча пайдалуу альтернативалык азыктар бар. Алар кайсылар? Зыяндуу тамак ашты пайдалуу азыктар менен толуктаңыз. Дүкөндөгү даяр йогуртту колдоонун ордуна өзүңүз колго айран уютуп, ага мөмө жемиштерди кошуп колдонуңуз. Ак нандын ордуна кара нан алда канча пайдалуу. Куурулган этке караганда мангалда бышкан эт абдан пайдалуу. Картошкадан чипси жасап жегендин ордуна жашылча жемистен чипси жасап жегениңиз оң. Сухардын ордуна кургак жемиштерди колдонуңуз. Эгерде сиз салатка сухар кошуп үйрөнүп калсаңыз, андан ордуна грек жаңгагын же күн караманы кошконуңуз дурус. Жүрөк көйгөйлөрүн көрсөткөн күтүлбөгөн симптомдор кайсылар? Адистин жообу. Тамандын шишип кетиши, кан басымы жогорулап, жүрөк кан тамыр оорулары бар экендигин билдириши мүмкүн. Бул тууралуу Экспресс сайты жазган маалыматка шилтеме берип, барометр билдирет. Кан басымынын жогорулашы кан тамырларга жана адам органдарына стресстин күчөшүн шарттайт. Эгерде сизде томугунан шишик пайда болсо, анда бул кан басымы көтөрүлүп гана тим болбостон, жүрөк жетишсиздигине да алып келиши мүмкүн деп эскертет макалада. Басылма белгилегендей, жогорку кан басым жүрөктөгү стресстин күчөшүнө шарт түзөт. Убакыттын өтүшү менен бул кошумча күч жүрөк булчуңдарынын гипертрофиясына жана кан айлануунун төмөндөшүнө алып келиши мүмкүн. Бул таманыңыздагы суюктуктун көбөйүп, шишип кетишине шарт түзөт деп түшүндүрүшөт адистер. Мындан тышкары, кээ бир учурларда тамандын шишиши башка маанилүү органдардын, мисалы боордун же бөйрөктүн жакшы иштебей жаткандыгынын белгиси да болушу мүмкүн.